Өтүп бара жаткан апта ичиндеги жаңылыктарга аса эсеп салабыз. Эфирде кайрадан апта маалыматтык программасы. Студияда Гүлбарчы Молдоева. Кутмандуу кечиңиздер менен. Чолпон Ата шаарында 79 миллион сомго бааланган жаратылыш коргоо мекемесинин курулушу башталды. Түптөгү Күрмөнтү цемент заводунун иши жанданат. Каракол шаарында эки тараптуу инвестициялык келишимге кол коюлуп, курулушка даярдык көрүү этабы башталды. Караколдун бала бакчаларынын биринде 3 жашар бала сабалды. Учурда тергөөгө чейинки териштирүү иштери жүрүүдө. Тоңдо кыш чилдеси фестиваль өттү. Тоолуу аймакта өткөн иш-чара улуттук оюндар, каада салт жөрөлгөлөрү жана маданий көрсөтүүлөр менен коштолуп, келген конокторго кыргыз элинин бай мурасын таанытты. Көрсөтүүбүздү көл аймагында ишке ашырыла баштаган ийри долбоорлордон баштайлы. Алардын бири Чолпон Ата шаарындагы айланма жолдун курулушуна старт берилди. Жаңы айланма жол 4 тилкелүү болуп, жалпы узундугу 15,5 чакырымды түзөт. Курулуш иштери мамлекеттик бюджеттин эсебинен параллелдүү долбоорлоо ыкмасы менен жүргүзүлүүдө. Айланма жолду пайдаланууга бери ушул жылы өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун жана ШКУ саммитинин башталышына пландалууда. Тагыраагы 2026 жылдын 31 августуна чейин бүткөрүү тапшырмасы берилген. Жол аркылуу өтүү акысыз болот. Долбоор шаардын транспорттук жүгүн азайтууга, эл аралык иш-чараларды жогорку деңгээлде өткөрүүгө жана жол инфраструктурасын жакшыртууга багытталган. Учурда курулуш иштери бекитилген планга ылайык жүргүзүлүүдө. Бул долбоор Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгында 2025 жылдын 2 октябрында өткөн номер 35 кеңеш менен тапшырмаларын аткаруу максатында ишке ашырылууда. Жол маселеси чечилип, шаарды өнүктүрүүгө багытталган жаңы долбоорлор ишке ашып жаткан маалда калаада облустук экологдор үчүн заманбап имараттын курулушу башталды. Буга чейин жаратылыш коргоо мекемеси жайгашкан эски имарат авариялык абалга келип, кызматкерлер үчүн да, жарандар үчүн да коопсуз шарт түзө албай калган. 79 миллион сомго бааланган жаңы долбоор жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин каржылоосу менен ишке ашууда. Бул демилге жөн гана жаңы кеңсени куруу эмес, аймактагы экологиялык көзөмөл системасын күчөтүү, адистердин иш шартын жакшыртуу жана калкка көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатуу максатын көздөйт. Жаңы кеңсе аймактагы жаратылыш байлыктарын сактоо ишин жаңы деңгээлге чыгарууга өбөлгө түзө алабы? Кабарчыбыз кеп улайт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ысык көл регионалдык башкармалыгында учурда 43 кызматкер эмгектенет. Буга чейин жаратылышты коргоо тармагында иш алып барган кызматкерлер эски авариялык абалдагы имаратта отуруп келишкен. Жарым кылымга жакын колдонулуп, колдон колго өтүп келген имараттын жараксыз абалы жаңы кеңсе куруу зарылдыгын жаратты. Бүгүн Чолпон Ата шаарында экологдор үчүн заманбап кеңсенин мезгил кутусу салынды. Бүгін Ысык көл областындагы биздин экологиялык жана экологиялык техникалык көзөмөл областтык башкармаларынын жаңы имаратын курган жатабыз. Ошого бүгүн мезгил кутусун салып, ушул биздин кесиптештер жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен ушул мезгил кутусун салып курулушка старт бердик. Имарат 2 кабаттан турат. Долбоордо бардык шарттар, ыңгайлуулуктар каралып, анын жалпы наркы 79 миллион сомду түзөт. Курулуш иштери министрликтин каржылоосу менен жүргүзүлүүдө. Жаңы имаратта кызматтык кабинеттер, жыйындар залы, жарандарды кабыл алуу бөлмөлөрү жана заманбап лабораториялар жайгашат. Ар кандай эки конференц зал болот, лаборатория болот, оружие курал сактаган өзүнүн склады болот. Андан тышкары 22 кабинет болот. Жалпы аянты 930 чарчы метрде түзгөн имаратты быйыл сентябрь айында пайдаланууга берүү пландалууда. Курулуш иштери заманбап стандартка ылайык жүргүзүлүп, сапаты тыкыр көзөмөлдөнөт. Мына акыркы кезде ушу биздин көлүбүзгө улуу урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы абдан чоң көңүл буруп атат. Ошого байланыштуу биз дагы жергиликтүү бийлик дагы колубуздан келишинче ушул көлдүн экологиясын сактоо, жакшыртуу боюнча колубуздан келген аракетти кылып атабыз. Здание болсо 3 эмеден болот. Цокольный этаж, анан 2 этаж. Монолиттин каркасынан болот. Ички анан тышкысы болсо кирпичтен болот. Андан тышкары жуллуктарынан утеплениеси болот 10 сантиметр калыңдыгычы. Сыртта жазалма болсо сары таш местныйдан болот да, местный сары таштан болот. Буюрса заман бапка
ылайыктуу здание болот да. Акыркы жылдары областагы экологдордун жоопкерчилиги кыйла жогорулады. Аймакта мыйзамсыз балык уулоого бөгөт коюу, мыйзамсыз аңчылыктын алдын алуу, көл түбүнө салынган торлорду жээкке чыгаруу жана жаратылышты коргоо менен техникалык коопсуздукту камсыздоого багытталган иштер өз жемишин берүүдө. Көптөн күткөн жаңы имарат пайдаланууга берилсе, кызматкерлердин ишинин натыйжалуулугу дагы да артары күтүлүүдө. Айсел Тилек кызы, Айбек Жумашев, апта программасы үчүн Ысык көл районунан. Ысык көл облусунда жаңы жыл реалдуу иштер менен башталды. Аймакта мекеме имараттары жаңыланып, минтип жаңы курулуштарга старт берилип жатканы бул өнүгүүнүн туруктуу багыт алганына келенет. Буга улай эле Тоң районунда материалдык техникалык базаны чыңдоо маселесине олуттуу көңүл да бурулууда. Көп жылдан бери эскирип, ишке жарамдуулугу төмөндөп калган техникалар жаңыланып, айыл аймактардын күнүмдүк чарбалык ишин жеңилдетүүгө шарттар түзүлүп жатат. Тактап айтканда, Күнчыгыш айыл аймагына Ысык көлдү өнүктүрүү фонду аркылуу 3 техника алынды. Жаңы техникалар таштанды чыгаруу, жол жээгин тазалоо, ошондой эле электр мамыларын оңдоо сыяктуу социалдык маанидеги иштерди үзгүлтүксүз жана сапаттуу аткарууга мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Могу айлык монтаждан өтүп барсам, жаңы техникалар түзүлүп турган экен. Балдарга учурашып ошо техникаларды көрүп өз көзүм менен мурунда кичине кабардар элек. Теге мусоровоз келет деп аткан чоң экскаватор келет деп аткан, ошолордун баары келип туруп. Күнчыгыш айыл аймагына алынган техникаларды көргөн айыл тургундары мынтип кубанышууда. Айыл аймагына керектүү делген экскаватор, автовышка, таштанды чыгаруучу атайын техникалар алынды. Ысык көлдү өнүктүрүү фонд аркылуу алынып, жалпы суммасы 17 миллион 316 миң сомду түзгөн. Күнчыгыш айыл өкмөтү техникаларды лизингдин негизинде алып, 5 жыл аралыгында төлөп бүтүрмөкчү. Мунун бардыгы биздеги Тоң Күнчыгыш айыл өкмөтүнө тиешелүү 3 чоң айылды, 6 чакан айылыбызды камтып, ошондогу 21 миң калкка кызмат кыла турган техникалар. Мунун бардыгы суммаларын айта кетсем, экскаваторубуз 9 миллион 810 миң сомго бааланып, анын 3 миллион 924 миңин өнүктүрүү фонддон өздүк салым катары каржыланып, андан сырткары калгандарын 5 жылга лизингке бөлдүрүп алдык. Мусоровозубуз болсо 4 миллион 41 миң сомго бааланып, 1 миллион 956 миңин өнүктүрүү фонд тарабынан өздүк салым катары каржыланып, калганын болсо 5 жылга лизингке бөлдүрүп алдык. Автовышкабыз болсо 3 миллион 465 миңге бааланып, анын 1 миллион 619 миңин өнүктүрүү фонд тарабынан өздүк салым катары каржыланып, калганын 5 жылга өз лизингке бөлдүрүп алдык. Карамагына 6 айыл кирген Күнчыгыш айыл аймагында буга чейин атайын техникалар жетишсиз болуп келген. Эми болсо коммуналдык иштерди өз убагында жана сапаттуу аткарууга шарт түзүлдү дешет. Мусоровозубуз болсо мурдакы мусоровозубуз 8 тонналык болуп, айыл ичи мусорду чыгарууга жетишпей калчубуз. Азыркы күндө болсо, Кудайым буйрса, бул 14 тонналык 2 машина батат. Аябай Күнчыгыш айыл өкмөтүнүн тургундарына аябай эле жакшы болду десем болот. Жаңы алынган техникалар менен аймактагы таштанды чыгаруу, жол жээгин тазалоо, электр мамыларын оңдоо жана башка социалдык маанидеги иштер үзгүлтүксүз жүргүзүлөт. Бул өз кезегинде айылдардын тазалыгын камсыздап, калктын жашоо шартын жакшыртууга өбөлгө түзөт. Салтанат Керимкул кызы, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, апта маалыматтык программасы үчүн. Албетте, жолдор салынып, имараттар курулуп, жаңы техникалар жаңырганы менен аймактын социалдык экономикалык абалын жакшыртуу маселеси толук кандуу чечилип калбайт. Ал үчүн эң оболу өндүрүштү жандандыруу жана туруктуу жумуш орундарын түзүү негизгилерден болууда. Союз мезгилинде бүтүндөй өлкөнү цемент менен камсыздап турган түп аймагындагы күрмөнтөс цемент чыгаруучу ири завод Союз ыдыраган айын токтоп, таланып, тонолуп көп жылдар бою иштебей калган. Натыйжада аймак жүздөгөн жумуш орундарынан жана өндүрүштүк потенциалдан ажыраган. Эми аталган заводду кайрадан жандандыруу, аны куруу боюнча инвестициялык долбоор ишке ашканы турат. Ал үчүн Каракол шаарында 2 тараптуу инвестициялык келишимге кол коюлуп, курулушка даярдык көрүү этабы башталды. Эгерде долбоор ишке кирсе, анда жылына 1 миллион 200 миң тонна цемент өндүрүү мүмкүнчүлүгү түзүлүп, 200дөн ашуун жаран жумуш менен камсыздалат деп күтүлүүдө. Ишке ашырылуучу инвестициялык долбоор түп аймагынын экономикалык картасын өзгөртө алабы? Темага кабарчыбыз токтолот.
Бир кезде дүркүрөп иштеген Күрмөнтү цемент заводу ишин токтотконуна 30 жыл убакыт болуптур. Анын негизги себеби улам башка колго өтүп жетекчилиги алмашып келгени менен байланыштуу дешет. Эми ири долбоор башталып, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети, Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү жана Күрмөнтү цемент жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан эки тараптуу келишимге кол коюлду. Ишкананын курулушунун алгачкы этабы башталып, техникалары алынып келинди. Эки тараптуу макулдашуулар менен заводко заманбап экологиялык жактан таза технологиялар колдонулары белгиленди. Долбоордун кубаттуулугу жылына 1 миллион 200 000 тонна эң жогорку маркадагы цемент өндүрүү мүмкүнчүлүгү болот. Кыргызстан боюнча курулуштар аябай күчөтүлгөн режимде, аябай жакшы активдүү жүрүп атат. Ошондуктан мен ойлойм, ушул негизги курулуш материалы цемент болгондуктан ошол менен камсыз кылсак, ошо мен ойлойм, курулуш жалпысынан экономика Кыргызстан үчүн жакшы бир салым болот. Курулуш эми азыр жанагындай булардын курулуштунда этаптары бар экен. Азыр даярдоо этапы болуп атат. Азыр жанагы курулуш площадкалары даярданылып, ошол проектке ылайык бүт проектке дал келе турган бүт нерселер жасалып атат. Техникалар кирди, оборудованиялар келет. 27-жылы биринчи продукция чыгып баштайт. Долбоордун жалпы наркы 75 000 АКШ долларын түзүп, каражаттары түз инвестиция катары тартылат. Инвесторлор жана долбоордун буйрутмачысы катары Күрмөнтү цемент жоопкерчилиги чектелген коому чыгууда. Кудай кааласа, 1 жылдык 1 200 000 тонналык продукция чыгарган проект менен баштап атабыз. Азыр месторождениябыз даяр, 48 гектарлык месторождение изесине калдык. Гипс менен глина боюнча издеп атабыз. Аларды даяр алабыз. Асылына бир максат ушул өрөндө, Ысык-Көл өрөндө цемент завод жок, өзүңөр билесиздер. Ошонун камсыз кылып, ал жерде марканын эң күчтүү маркасы мурун Союз сунагында 600-700 марка цемент чыгып турган. Кудай кааласа андан да жакшы кылып чыгарган аракет кылып атабыз. Азыр кытайский проекттор подрядчиктер менен. Курулуш иштерин 2027 жылдын 1-июлуна чейин аяктоо пландалууда. Завод ишке кирсе 200дөн ашык жаңы жумуш орундары түзүлүп, алардын басымдуу бөлүгү өлкө жарандары менен камсыздалат. Айзат Анарбекова, Баатыр Абиев, апта маалыматтык программасы үчүн. Ири өндүрүш ишканаларынын жанданышы аймактагы айрыкча элет жериндеги социалдык маселелерди чечүүгө өбөлгө түзүп, элдин турмушун жакшыртууга кызмат кылары талашсыз эмеспи. Бирок коом турмушунда экономикалык жетишкендиктер менен катар социалдык көйгөйлөр да катар жүрөт. Өтүп бара жаткан аптада Каракол шаарында коомчулуктун тынчсыздануусун жараткан окуя катталды. Шаар тургуну социалдык тармак аркылуу 3 жаштагы баласы балдар бакчасынан келген соң денесинде көк алаттактар пайда болгонун билдирип, видео жарыялаган. Бул маалымат коомчулукту улуттуу суроолорду жаратты. Айрыкча мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде коопсуздук чаралары, анын ичинде видео байкоо камераларынын жоктугу кызуу талкууга алынууда. Учурда жашы жете элек бөбөктүн сабалышы боюнча тергөөгө чейинки териштирүү иштери жүрүп жатыптыр. Ал эми шаардык мэрия бул жагдайды көзөмөлүнө алганын маалымдады. Окуянын чоо жайын кесиптешим Жанара Сагындыкова баяндайт. Эч кимге айтса бир беланан биринчи күнү унуржам. Вот ата-энелердин баары чалып атат да магачы. Баласынын денесиндеги көк алатактарды көрүп таң берген апасы акыйкаттык издеп жаткан кези. Жубайлардын бул экинчи уулу. Улуусу да дал ушул Каракол шаарындагы номер 12 балдар бакчасына бараарын айтат. Нурайма Сейинова үстүбүздөгү жылдын 7 февраль күнү баласын балдар бакчасынан үйүнө алып барганда денесиндеги тактарды байкаган. 4-чү күнү чыгып кетип баратып, мен мойну жагынан неме сарапина көрүп калгам да, аны ойлодум, что ал замочкасынан эле сыдырып калган го депчи. Андан кийин үйгө кетип жакшы эле кеткенбиз. Анан 5-чү күнү мен кайра алып барган баламды садикке пижамаларын кийгизип атып, мен уже көрүп калдым да, что памперстен кийгизип, денесинин баары көк ала экен. Жүрөгүм түшүп калып эле, мен сразу воспитательный жазын чалдым да Наталья Федоровнага. Ошо түштө көргөм, ушу синяктар бар болчу уже деди. Анан эмнеге ошол убакта бар болсо, пятница күнү саат 12-де, эмнеге мага сразу кабарлап, эмнеге чалган жоксуңар деп айттым. Каракол шаарындагы номер 12 балдар бакчасында 6 тайпада балдар тарбияланат экен. Жетекчиси бул маалыматты 7 февралда укканын айтып, балдар уктоочу бөлмөдө видео байкоо азырынча орнотула электигин кабарлады.
Кенже тайпа ушул бөлмөдө жайгашкан. Тилекке каршы биякта видео көзөмөл орнотулуп жетише элек болчу. Бул тайпа оптимизация жолу менен 2024 жылдын күз айында ачылган. Тилекке каршы биякта видео көзөмөлдү көрсөтө албайм, анткени жесткий дисктин милиция кызматкерлери кече чечип кетишкен. Уктоочу бөлмөдө ачылган группанын тарбиялануучусу болчу. Ал жерге камера коюлуу маселеси каралып жаткан. Тарбиячы бүгүн эртең менен келген экен жумушка. Анан биз чара сүйлөшүп, эртең менен тарбиячы менен тарбиячынын жардамчысын убактылуу жумушка келбей турабыз. Чечим кабыл алдык. Ыйлады да сабаганда делечи. Эмнеге жанында группа прям улуу баламда жанына барат. Эмнеге уккан жок эч ким, эмнеге эч ким реакция кылган жок. Чаңырып ыйлады да ошончо көк сынактар болгонго чейинчи. Эч ким реакция бербей эле анан биринчи күнү унуржа вот ата-энелердин баары чалып атат да магачы Наталья Федоровна менен Миргуль нянька уже иштеп атышыптыр. Жашы жете элек балага карата соттук медициналык экспертиза даярдалган. Учурда аталган жагдай боюнча тергөөгө чейинки териштирүү иштери жүргүзүлүп жатканын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Бул жагдай боюнча балдар бакчасынын директорунан сураган учурда директор аталган факт боюнча эч кандай маалыматы жок экендигин билдирген. Аталган арыз Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалыматтык электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Учурда аталган материалдар боюнча Каракол шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан тергөөгө чейинки текшерүү жана тиешелүү тергөө ыкчам чаралары улантылууда. 3 жаштагы баланы ошол күнү тарбиячысы кабыл алып, бала күнү бою бакчада болгон деген апасы буга чейин тарбиячылары балаң шымына заара кылды деген даттанууларды айтып келишкенин белгиледи. Азыркы тапта бөбөктүн сабалышы боюнча окуя кала башчысынын жеке көзөмөлүнө алынып, соттук медициналык кароонун жыйынтыгына жараша юридикалык баа берилери маалым болду. Жанара Сагындыкова, Нурдин Нурманбетов, Батыр Айбиев, Апта маалымат программасына. Чынында эле бүгүн кайсы тармак болбосун, мейли билим берүүбү, социалдык чөйрөбү же экономикабы так башкарууну жана заманбап ыкмаларды талап кылууда. Өнүгүү бир гана курулуш же инвестиция менен чектелбестен ар бир багытта жоопкерчиликтүү мамилени шарттайт. Дагы бир жаңылануу аракеттери айыл чарба тармагында да жүрүүдө. Ысык көл облусун толугу менен тамчылатып сугаруу ыкмасын өткөрүү планы ресурстарды үнөмдүү пайдаланууга багытталган ири реформалардын бири. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев жогорку кеңештин жыйынында билдирген. Адистердин айтымында тамчылатып сугаруу ыкмасы сууну 40-тан 50% чейин үнөмдөөгө, түшүмдүүлүктү жогорулатууга жана дыйкандардын чыгымын азайтууга мүмкүндүк берет экен. Тамчылатып сугаруу ыкмасы ысык көлдүн агрардык потенциалын канчалык деңгээлде арттыра алат? Кабарчыбыз Айзат Анарбекова атайын материал даярдады. Жалпы ысык көл областы дыйканчылыкты тамчылатып сугаруу системаны өтүш керек. Толугу менен. Ошондо биздин ысык көлүбүзгө дагы жалпы суунун көлөмү да көбүрөөк барат да. Анткени биз БДР, БСР кура берсек, дыйканчылык ала берсек суунун бардыгын, анда ысык көлгө суу барбай калат. Министрдин айтымында дыйкандар сууну көп пайдаланса көлгө суу жетпей калуу коркунучу бар. Ал эми сууну үнөмдүү пайдалануунун эң эффективдүү жолу тамчылатып сугаруу. Бул ыкманын негизги артыкчылыгы сууну түздөн-түз өсүмдүктөрдүн тамыр зонасына жеткирип, кыйла үнөмдөөгө мүмкүндүк берет. Ошондой эле салыштырмалуу азыраак эмгекти талап кылып, чыгымдарды азайтууга жана жумушчу күчүн кыскартууга алып келет. Мындай оюн дыйкан Керезбек Исаев дагы билдирди. Суу экономия болот. Абдан экономия биринчиден. Экинчиден көчөттөрдү сугарганда точный полив болуп калат экен да. Суу жөн эле кетпей талаага. Ар бир түптүн түбүнө суу түшөт да. Ошол жагы аябай ыңгайлуу экен. Тамчылатып сугарууда мындай арык менен сугарганда суу көп кетмек. Бир 3 киши жүрмөк сугарып. Тамчылатып сугарда бир эле киши ошонун баарын тейлеп коет. Сугарып, крандарды эле ачат, болду, ар бир сол өз убактысы менен сугарылып турат да. 1 гектар клубника, 5 гектар карагат отургузганбыз. Талаабыздын баары сууну бурит этип чыгарып, капельное орошение кылганбыз да. Талаанын баары полный капельное орошение, тамчылатып сугаруу. Ошо менен мына уже 5 жыл болду, алек болуп жүрөбүз. Дыйканчылык менен.
Дуандагы суга бай деп эсептелген Ак Суу районунда 45 миңден ашык айдоо аянты бар. Анын 36 миң гектары суу баскан аянттар. Учурдагы сууну үнөмдөө талабына жараша район боюнча жамгырлатып, тамчылатып сугаруу ыкмасы дыйкандарга сунушталууда. Суу мезгилинде көлдү дагы суу менен толтуруу бул бүгүнкү күндүн талабы. Былтыркы жылы 360 гектар жер жамгырлатып сугарылды. Тамчылатып сугарууда болсо 86 гектар жер тамчылатып сугарылды. Быйыл дагы планда бар бир 120 гектар жерди дагы ошондой тамчылатып сугаруу колго алынууда. Тамчылатып сугаруу жабдууларын алуу үчүн 2% жеңилдетилген насыя берүү чечими дыйкандар үчүн көктөн издегени жерден табылгандай эле болду. Ал эми 2% насыя берүү банктар аркылуу 1 ай аралыгында ишке ашарын Бакыт Төрөбаев айткан. Жаз келери менен жеңилдетилген насыя алып, тамчылатып, жамгырлатып сугаруу менен жер иштетүүнү каалагандар жүздөп саналат. Бул аракеттер сугат суусун үнөмдөп, ысык-көлдү сактап калуунун маанилүү кадамдары экендиги талашсыз. Айзат Анарбекова, Батыр Абиев, апта маалыматтык программасы үчүн. Айыл чарбасын туруктуу өнүктүрүү бир гана сугат системасын жаңылоого байланыштуу эмес, мындай ыкма менен түшүмдүүлүктү арттыруу жана дыйкандардын кирешесин көбөйтүү үчүн стратегиялык кадам болсо ал эми мал чарбачылыгын коргоодо агрардык саясаттын маанилүү бөлүгү болуп саналат. Анткени талаада өстүрүлгөн түшүм менен катар жайыттагы мал дагы аймак экономикасынын негизги тиреги. Ушул өңүттөн алганда Ысык-Көл облусунда зыяндуу жырткычтарды азайтуу иштери да айыл чарба коопсуздугун камсыздоого багытталган чаралардын бири болууда. Быйыл облус аймагында 91 карышкыр жана 211 чөө атылган. Өзгөчө кооптуу аймак катары Ак Суу районунун Сыр Төрөнү эсептелет. Өткөн жылы бул аймакта эле 37 карышкыр жана 82 чөө жок кылынган. Учурда райондо 5 топ иш алып барып, ар биринде 5тен мергенчи тартылыптыр. Алардын катарында атайын даярдыктан өткөн адистер жана тажрыйбалуу айыл тургундары бар. Көбүнчө Сыр Төрөнүндө болуп атат да. Бул деген Сыр Төрөнү деп коебуз. Эми Сар Жаз, Эңилчек көлүнүндө өзүм районум боюнча айтсам, ал жерде кээ бир баягы чоң чарбаласы барлардыкы 30 мамалак, 25 кээ бирөө. Эми баягы көп малы көптөрчү. Ошол эми арасына да эми Илбирска, чынын айтсам, арасына Илбирска кошулуп кетип атат. Эми Илбирска айта албайбыз. Ошон үчүн Илбирс фондусу кээ бир кашаларга үстүн жаап жүрүшөт, түн ичинде кире албасын депчи. Ошондой иштер болуп атат. Эми анан топоз мамалак эми жеке эле баардыгы эле эмес, эми бул топозго эмес, койго, жылкыга эмес, уюга эмес, эми жеке эле негизи эле бул зыянкечтер жапайы кийикке дагы зыян келтирет да. Бирок бул багытта дагы маселелер жаралууда. Күйүүчү май менен ок дарынын кымбатташы мергенчилер үчүн олуттуу тоскоолдук жаратууда. Азыр бир жырткычты жок кылган үчүн 5000 сом сыйакы каралган. Бирок бул сумма кеткен чыгымды толук жаппай жатканы айтылууда. Эгер каржылык колдоо кайра каралбаса, жырткычтарды азайтуу ишинин натыйжалуулугу төмөндөшү мүмкүн. Анткени негизги күч жергиликтүү мергенчилерге түшүүдө. Чынында карап көрсөк, мыйзамдуулук боюнча мындай карап көрсөк, айыл өкмөттөр же болбосо акимиятка которуп койсо ошол акчанычы Кажы районунда батыракта берип турат. Анан биз деген бүт Кыргызстан боюнча ушул барат, Бишкекте жатат 4-5 ай. Анткени батырак акча келсе кайра бензин куюп кайра иштейт эле тилер. Ошо сыйакы боюнчачы. Эми карышкырдыкын мен ойлойм 15000 сом болсо туура болмок да. 15000 сом. Азыр 5000 колуна болуп атат. 15000 болсо туура болмок да. Анткени канча малчылар ыйлап жүрүшөт да. Анда мындай чарбасы чоңдору бар, эптеп курап келеткандары бар. Кээ бир жерде асыл тукумдуу бар. Бирөөнү эле жеп кетсе канча акча болот зыян да. Эми кийинки сюжетибиз жаш куракка карабай спорт менен машыгып, өзүнүн ден соолугуна кам көргөн каарманыбыз туурасында болмокчу. Сергек жашоо образы туруктуулукту, тартипти жана эркти талап кылат. Муну 65 жаштагы Керимбек Ыпыев өзүнүн өмүрлүк мисалы менен далилдеп келет. Жети Үз районунун Балтабай айылындагы Абдылда Арстакеев атындагы орто мектепте дене тарбия мугалими болуп эмгектенген агай жаш муунга сергек жашоонун үлгүсүн көрсөтүүдө. Ал бир катар спорттук мелдештерге катышып байгелүү орундарды камсыздап да келиптир. Учурда тажрыйбалуу спортчу 3-майда Чолпон Ата шаарында өтө турган марафонго даярдык көрүп жатат. Жаш курагына карабай активдүү үлгүн жоготпогон мугалимдин эрки жана эмгеги окуучулардын гана эмес, жалпы коомчулукка дагы дем берүүчү үлгү. Алтымыш беш жаштагы Керимбек Ыпыевдин күнү чуркоо менен башталат экен. Ал өзүнүн кесиптеши Чолпонбек Асылбеков менен чуркап маршыгат. Мындай чуркоо ден соолукту чыңдайт.
Жаш кезде болсо Ташкентте, Алматыда, бу Кара-Балтада өзүбүздүн. Ана Бишкекте СССР Союзунун спартакиадасы өтүп, Раматлык Сатымкул Жуманазаров, Маасеев, Котов деген белгилүү советтик марафонисттер менен чуркап, албетте ал жердеги чоң күчтүүлөр алдыга келип жеңген, бирок биз ошол 42 километр 195 метр аралыкты багындырган жаш кезде күндөрдө болгон. Керимбек Ыпыев 1975 жылы алгачкы чуркоо марафонуна катышып, ошол мезгилден баштап спортко болгон кызыгуусу арткан. 2005 жылы өзүнүн жаш курагы боюнча чуркоо боюнча 22 чакырым аралыкка чуркап, биринчи орунду ээлеген. Өмүр бою бала кезинен бери 50 жылдан бери чуркап келген, спорт менен баштап келген. Мынакей Астакеев атындагы мектептин дене тарбия мугалими Керим агай балдарды спорт көйүндөрдө жаштарды терс адаттардан алыс болуп, спорт менен машууга дайыма үндөп келет. Булар болсо менин өмүрүм менен байланышкан эң башкы байлыктарым, бирок андан дагы баалуу байлыгым жолдошум, байбичем саламаттык сактоо тармагында иштейт. Азыр жумушта, ырдыкта. Коомдук иштерде дагы активдүү катышып, депутаттыкты аркалап келем. Коомдук жана спорттогу билим берүүдөгү тармактагы иштеген эмгектерин баалап, момтип, коомчулук эмгегибиздин акыбети кайтып, Кудайга шүгүр. Күнүмдүк машыгуусун аяктаган соң өзү эмгектенген Балтабай айылындагы Абдылдар Сакеев атындагы жалпы билим берүү мектебинде дене тарбия сабагын өтүү үчүн жөнөттү. Жараткан дүйнө. Өмүр бизден өтүп кетсе эле эмгектен эскерсин дейт. Ушул мектепти аттаганыма 68 жылдан бери 78 10 жыл окуучу болуп, андан кийин 85 жылдан бери окууну бүтүп келип, ушул мектепте дене тарбия мугалим болуп иштеп келе жатам. Саламатчылык балдар. Керимбек Ыпыев 42 жылдан бери дене тарбия сабагынан мугалим болуп эмгектенип келет. Дал ушул мектепте мектеп директору, окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары болуп эмгектенип келген. Кыш мезгилинде дене тарбия сабагын класс ичинде өтүп, тогуз коргоол, шахмат өңдүү, улуттук жана интеллектуалдык оюндарды окуучуларга үйрөтүп келет. Кышкысын суук болгондо байланыштуу дайыма программа боюнча 20 сааттык мугалимдердин өзүбүздүн мамлекеттик программада 20 саат берилген. Ошол 20 саатты биз улуттук оюндарга жана кышкы оюндарга, классикалык түрлөр деп коет, ошого бөлүп программа боюнча өтүп турабыз. Ал эми күн жылыганда спорт аянтчаларга чыгып, спорттук площадкаларда тийиштүү программадагы көнүгүүлөрдү аткарабыз. Балтабай айылындагы бул мектептин эскилиги жеткен. Мектептеги спорт залдын жоктугу эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Жаңы мектепке муктаж экендиктерин айтат. Көксөгөн максатыбыз эле кыялыбыз ушу жаңы мектеп курулса, заманбап мектепте могу балдарыбыз билим тарбия алса жакшы болот эле. Ансыз деле күжүрмөн эмгектенип, мугалимдер агартуу майданында абдан чымыркануу менен эмгектенип келечат. Кесиптештерим менен сыймыктанам. Бирок заманга жараша мектеп, спорт залыбыз жок. Ал эми спорт зал, жаңы мектеп салып берүү маселеси облус башчысына дагы жеткирилген. Жаңы билим уясына жаркыраган спорт залы менен болсо деген кыял тилек Керимбек агайдын эле эмес, бүтүндөй Балтабай айыл элинин көптөн берки үмүтү. Салтанат Керимкул кызы, Айбек Турдакунов, апта маалыматтык программасы үчүн. Элеттеги мугалимдин марафонго даярдыгы көптөргө үлгү болсо, Тоң районунда өткөн этно фестивалда салт менен сергекти айкалыштырган өзгөчө аянтчага айланды. Тоң чилдеси аталышындагы этно фестиваль райондун туризм тармагын жандандыруу максатында быйыл 2-чи рет уюштурулууда. Тол аймакта өткөн иш-чара улуттук оюндар, кадас салт жөрөлгөлөрү жана маданий көрсөтүүлөр менен коштолуп, келген конокторго кыргыз элинин бай мурасын таанытты. Тоңдун Тол аймагында өткөн фестивалдын жүрүшүн Жанара Сагындыкова сөз кылат. Малгүндүктү Тоң жергеси этно туризмди өнүктүрүү багытында бир катар алгылыктуу иштерди жүргүзүп жатат. Белгилей кетсек, Шатылы Боз үй шаарчасында быйыл 2-чи рет кыш чилдеси фестивали өтүүдө. Аталган фестивалдын негизги максаты туризмди жандандырууга багытталган. Мында салбырын улуттук оюндар, ошондой эле топоз, жарыш, ага улай кол өнөрчүлөрдүн дагы көргөзмөсү өтүүдө. Фестиваль кыргыз мурасы деген теманын алкагында көчмөн кыргыздын кыз узатуу салтын көрсөтүү менен башталды. Ызгардуу суук, чилде түшүнүгүн чечмелеп көрсөтүп берүү меймандардын бүйүрүн кызыкты. Район акими аймактын туристтик потенциалын жогорулатууда мындай иш-чараларды уюштуруу маанилүү дейт. Бул фестивалдын максаты
негизги максаты кыргыздын улуттук каада салтын, үрп адатын, кол өнөрчүлүгүн кийинки улуумундан кийинки муунга өткөрүү максатында уюштурулган фестиваль. Анан ушул фестивалга биз райондук мамлекеттик администрация туризм багытындагы өкүлдөр менен биргелешип, биз ушул кыргыздын каада салты болгон баардыгы кыргыздын кийим, улуттук кийимдери менен келгенине талап кылганбыз. Ондардан бери куш салып тайган агытуу өнөрүн аздектеген салбурунда уюштурулду. Куш салуу жөрөлгөлөрү аркылуу улуттук баалуулуктарды сактоого салбурунчулар тобу да өз салымын кошуп келишет. Элдин маанайы жана туристтик ар кандай мекеме, ишканалар, компаниялар келишип дээрлик бардык магазин ачып чагылдырып берип атат болуш керек. Бүгүн ошол ушул тоң чилдеси фестивалында, майрамында, алкагында биз дагы ушу салбурунду көрсөтөбүз деп өзүбүздүн командабыз менен келдик. Көпчүлүгү бул жерге шырдак, илгерки этно кийимдер менен чыктык. Дагы кандай десем, шырдактын түрлөрү келди, колдо унутулуп бараткан буюмдарды жашоону алып чыгуу менен келдик. Көпчүлүгү ошо каада салт, адеп ахлакты алып чыгып жаштарга, кийинки муундарга үлгү болуш үчүн, ошолорго үлгүлүү нерселерибизди көрсөтүш үчүн ушул баарыбыз ушул фестивалга катышып отурабыз. Фестивалдын алкагында чилде жөрөлгөсү, от жагуу, салбурун шоусу, фольклордук концерт жана бүркүт салып аңчылык маданияты даңазаланды. Чет элдик туристтер көчмөн кыргыз элинин баскан жолу менен маданиятына кызыгышууда. Здесь невероятно красивый вид на Иссык-Куль. Бүгүн биз шатылы деп аталган Боз үй шаарчасындагы кышкы чилде фестивалын көрүүгө келдик. Бул кооз аймакта эс алууга ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр бар экен. Бул долбоордун аталышы эле Жаратман айыл деп аталат экен. Биз мында чет элдик эс алуучулар үчүн туристтик каттам түзүүнү максат кылып жатабыз. Анын алкагында бул жерге көптөгөн туристтердин келиши күтүлөт. Мен кыргыздын маданиятын, салтын үйрөнүп, изилдөөгө кызыгуум артууда. Кыш чилдеси этно фестивалдын негизги максаты уюткулуу кыргыз кол өнөрчүлүгүн аздектөө, ошондой эле улуттук салбурун оюндарын даңазалоого багытталган. Бул өзүңүздөр көргөндөй дал ушул шатылы Боз үй шаарчасынын кышкы көрүнүшү. Мында жайында дагы ак өргөлөр көтөрүлүп, мында келген туристтердин дагы саны арбын болууда. Аталган фестиваль эми алдыда дагы өткөрүлүп турары дагы мерчемделүүдө. Бұл жолғы көрсөтүүбүздө мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыктайбыз. Алдыдагы иш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Амандыкта көрүшөлү, сак саламатта болуңуздар.